Баарыңыздарга салам. Бүгүн сиздер менен единорогдун жасалуу жолу менен бөлүшөм. Үй шартында жасап үйрөнөбүз. Неге үй шартында десеңиз, эч кандай мастикага керектүү курал жарактары жок, колубуз менен жасайбыз. Бизге общий 120 грамм мастика керек. 30-35 грамм бул башына, 50 грамм денесине, калган мастика бул колу, буту, мүйүзүнө жана башкаларга кетет. Биринчи эле единорогдун денесин жасайбыз. Мастиканы жакшылап жумшартып алабыз дагы. Видеодо көргөзүлгөндөй кылып, асты тоголок чоңураак кылабыз дагы, үстүн сүйрүүрөөк кылып, жакшылап формага келтирип алабыз. Экинчи башын жасайбыз. Мастиканы дагы жакшылап жумшартып, тоголоктоп алабыз. Тоголок мастиканы кичине үстүн базып, баш жагын сүйрүүрөөк кылабыз дагы, ал эми ооз жагын кичине башынын формасында кылып тоголок кылабыз. Башын жакшылап ченеп көрөбүз. Эгер чоң болуп жатса, кичине мастиканы алып койсоңуз болот. Андан кийин колу бутун жасайбыз. Бизге жана 3-чү мастиканы калбады, ошону алабыз дагы, тең экиге бөлүп, анан колубуз менен ушинтип жайып, колбаса сыяктуу кылып алабыз дагы. Эки башын жакшылап тоголоктоп алабыз дагы. Андан кийин биринчи колубуз менен астын базып, экинчи колубуз менен итерип турабыз. Ошондо бул буту болот. Таманын жасайбыз. Эки четине чыгып кетсе, аны дагы жакшылап тегиздеп алсаңыздар болот. Экөөнү бирдей окшоштурабыз дагы, формага келтирип, андан кийин бычактын жардамы менен ортосунан кесип алабыз. Ашыкча мастикаларын колубуз менен жакшылап тегиздеп алабыз дагы, денесине жармаштырабыз. Суу менен жармаштырсаңыздар дагы болот. Катуу мастиканы алганга сунуш беремин. Менин мастикам жумшак болгондуктан өзү эле жармашып жатат, бирок формасын кичине өзгөртүшү мүмкүн. Единорогуңуз жайылып кетет да, мындай түз турбай. Ошол үчүн катуураак мастиканы алганга кеңеш беремин. Андан кийин колун жасайбыз. Аны дагы колбаса өңдөө кылып, жакшылап тегиздеп алабыз дагы. Экиге бөлүп, ушинтип дагы тоголоктоп узун кылып алабыз. Негизи единорогдун колун канчалык узунураак кылсаңыз, ошончо жакшы көрүнөт. Буну дагы видеодогудай кылып, эки четин тегиздеп, колдун формасындай кылып, анан видеодогудай кылып жармаштырабыз. Сиз катуураак мастика болсо суу менен жармаштырсаңыз болот. Денеси, колу, буту баардыгы даяр болду. Эми башын жасайбыз. Оозуна ушундай менде насадка бар, ошол менен оозун кылып койдум. Ал эми мурдун болсо, үйдө вилка болобу же болбосо шпажка болобу, ошо менен ушинтип тешип жасап койсоңуз болот. Мүйүзүн жасайбыз. Бизге кичине мастика керек. Аны дагы жакшылап колубуз менен жумшартып, ушундай колбаса өңдөө кылып жайып алабыз. Учтарын кичине учтуураак кылыңыз. Андан кийин ортосунан ушундай кайрып, ороп чыгабыз. Мүйүзүн учу болсо, ушундай ичке болуш керек, ылдый жагы болсо кичине калыңыраак болуш керек. Ашыкча мастиканы кесип алып таштайбыз дагы. Буну дагы катканга коюп коебуз. Калган кичине мастиканы алып, кулактарын жасайбыз. Экөөнү бирдей өлчөмдө кылып кесип аласыздар дагы. Кулагын сүйрүүрөөк кыласыздар. Ушинтип колуңуздар менен кулагын окшоштуруп аласыздар. Жалпайтып туруп эле, анан эки жагын ушинтип кысып койсоңуздар, 3 бурчтуу болуп чыга калат. Буну дагы катканга бир азга коюп коебуз. Единорогдун чачтарын жасайбыз. Бизге ушундай түрлүү түстүү мастикалар керектелет. Мен буну розы, фиолетовый өңгө алдын ала боеп даярдап алдым. Буну дагы жумшартып, ушинтип видеодогудай кылып жайып алабыз, узун кылып. Андан кийин суунун жардамы менен ушинтип жармаштырып алабыз. Уч жагын кичине кайрып коесуздар кооздук үчүн. Бир жак беттеги чачтары даяр болду. Эми кулактарын салып алабыз. Кулагына биринчи метка даярдап алабыз. Бычак менен акырын тешип, андан кийин кулагын жармаштырабыз. Мен жана ак мастиканын үстүнө дагы розовый мастика жармаштырып койдум кооздук үчүн. Андан кийин суулап, ушинтип колуңуздар менен акырын ошол тешик жээге киргизип жармаштырып аласыздар. Анан куйругун жасайбыз. Куйругун эле ошол чачындагы колдонгон мастикаларды жайып алып, суунун жардамы менен жармаштырып даярдап алдым. Негизи мастикадан лепка жасап атканда сөзсүз пеноплекске коюп жасаңыз жакшы болот. Ошондо фигуркаңыз нары бери жылып, бир жак бетке ооп же болбосо мыжыгылып кетпейт. Мен азыр денеси нары бери жылдырып атканга колу буттарына колумдун ийизи калып атат.
Андан кийин ушундай экинчи жак беттеги чачын жасайбыз. Бул жака көп деле мастиканын кереги жок. Бир 2 түз мастиканы жасап койсоңуз болот. Мүйүзү кичине катты. Ошого ушундай шпажканын учу болобу же болбосо зубочистканын кичине жарымын кыркып алып, ушинтип саябыз мүйүзүнө, андан кийин башына ушинтип сайып катырып коебуз. Атайын мастикага арналган инструменттер бар. Ошолордун дагы колдонсоңуз болот. Эгер сизде да мага окшоп жок болсо, ушинтип үй шартында эле бычак вилканын жардамы менен жасап алсаңыз болот. Көзүн тартабыз. Негизи көзүнө атайын ичке кисточкалар болот. Ошолорду алып кара краска менен тартып койсоңуз болот. Же болбосо кара мастиканы алып көзүнүн формасында жасап, ошону жармаштырып койсоңуз болот. Мен бул жерде кара краска менен шпажка менен тартып алдым, бирок көзү кичине калыңыраак болуп, некрасиво болуп калат экен. Мына биздин единорог да даяр болду. Башындагы шпажкага же зубочисткага сайып, ушинтип денесине киргизип аласыздар. Анан кооздук үчүн единорогду колу, бутун ушундай золотистый кондурин менен боеп алдым. Андан кийин дагы бир розовый мастикадан ушундай жүрөкчө чыгарып, денесине суу менен жармаштырып алдым. Бунун баардыгы кооздук үчүн сиз өзүңүзгө ыңгайлуу бабочка болобу башка нерсени дагы жармаштырып койсоңуз болот. Единорогум кандай чыгыптыр, комментарийге жаза кетиңиз. Мен эми кыйын жасайм деп айтпаймын, бирок колдон келишинче аракетимди жасаймын. Эгер сизде пеноплекс мастикага керектүү инструменттер болсо, сөзсүз ошолор менен жасап көрүңүз. Меникинен дагы кооз чыгат деген үмүттөмүн. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Дагы будан да жакшы рецепттер жана пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп турам. Жана ошондой эле ушул единорогдун жанындагы радуганы үйрөнгүңүз келсе, менин YouTube каналыман таба аласыз. Сөзсүз катталып лайк басканды унутпаңыз.